Иш кагаздарын мамлекеттик тилде сабаттуу жана сапаттуу жүргүзүү бүгүнкү күндүн талабы. Бул тууралуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев Жалал Абад облусунда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы боюнча өткөрүлгөн жыйында баса белгилеп эскертти. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, райондук шаардык мекеме ишканалардын башчылары, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча тиешелүү адистер жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Жыйында Жалал Абад облусундагы иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүнүн абалы жана документтерде кыргыз тилинин грамматикалык эрежелеринин сакталышы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Анда мекеме ишканаларда иш кагаздарынын 90% мамлекеттик тилде, жогорку жана орто окуу жайларында 60%га жүргүзүлгөнү аныкталган. Бирок алардын сабаттуулугун жогорулатууга келгенде маселе бар экени белгиленди. Кыргызча жакшынакай сабаттуу, жакшынакай кылып жазыш үчүн башты иштетиш керек. Тил чыгармачылыкты сүйөт. Чыгармачыл иш кылганды, чыгармачылык менен аракет кылганды сүйөт. Ошондуктан биздин күндө биз такай айтабыз. Мамлекеттик тилибиз өзүнүн мамлекеттик тил катары статусуна ээ боло албай атат. Аны ак үйдөгүлөр, көк үйдөгүлөр, сары үйдөгүлөр көп сүйлөбөй атат.